Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен дайым сиз угуп жүрчү же сиз айтып жүрчү сөзгө жооп берип кетели. Бул бизнесте же фабрикте сатыш керек экен да, мен сата албайм да, мен андай бизнес кыла албайм да, мен ал бизнес колуман келбейт да деген сурооңузга жооп берип кетели. Мен бул суроого жооп берип атып сизге айтсам болот. Жок, бул бизнесте сатуунун кереги жок. Бизде канчалык адамдар эч нерсе сатпай эле үйдө колунда баласы менен же иште жүргөнчө телефон кармап эле акча таап атышат, эч нерсе сатпай эле, эч нерсе көтөрүп жүрүп сатышпайт. Ошентип эле 50 миң тапкандар бар, 70-80 миң, 100 миң тапкандар бар, 150 миң тапкандар бар. Арасында 200 миң, 300 миң сом айына алып тургандар да бар. Булар эч нерсе сатпай эле акча таап атышат десем болот. Бул чындык. Эгерде сиз айткан сөздү тырмакча кабыл айтсак. Бирок мен башка жактан жооп берип кетейин. Сизге суроо берип атып жооп берип кетели. Сизге суроо. Биринчи суроо, сиз өзүңүздүн кандайдыр бир бизнесин болсо деген кыялдануу, тилек арзуулар болуп турабы сизде? Өзүндө ресторанын болсо, өзүндө кафе болсо, же өзүндүн айталы бир интернет дүкөнүн болсо, же болбосо бала бакчам болсо, суу салонум болсо, кандайдыр бир бизнесим болсо деген арзуу тилек кыялдануулар болуп турабы сизде? Эң жакшы. Эгерде бар болсо, бул эң сонун. Эми сизге суроо. Ошол рестораныңызга сиз ачтыңыз, миллиондорду киргиздиңиз, бирок кардар жок дейли. Күнүнө бир киши же эки киши келет. Кардар жок, товар сатылып аткан жок, кызмат сатылып аткан жок ал жерде. Эми сизге ошол бизнесте акча чөйчүкпөйбү? Ойлонуп көрүңүз. Бул бизнестин келечеги барбы, жокпу? Эгерде ошол жерде улам жаңы кардарлар, улам жаңы адамдар келип, бир нерсе сатып алып турбаса, жөн эле келип отуруп эч нерсе албай кете берсе, ал ресторандын же ал бизнестин келечеги барбы, жокпу? Ошону ойлонуп көрүңүзчү. Ошол бизнес сизге тынбай акча алып келип турабы, эгерде кардар жок болсо? Же алып келбей калабы? Албетте сиз буга туура жооп бердиңиз. Албетте андай бизнестин келечеги жок. Эми сиз ошол сөздү айтып атасыз. Бул бизнесте акча табыш керек экен, акча табыш үчүн кардар болуш керек экен да. Жок, мен кардар болушун каалабайм, мен лучше бизнесим болбой эле койсун. Мен андан көрө акчам аз деп, айлыгым аз деп, жабык кылып жүрө берейин деген нерсени айтып аткан болосуз да. Ошол себептен муну айтуудан мурун биринчи ойлонуп көрүңүз. Сатуусуз бизнес барбы экен? Көп жылдык тажрыйбасы бар, көп жылдык опыты бар бизнесменге барып сурап көрүңүз. Байке же эже, сатуусуз бизнеси барбы? Эч нерсе сатпай бизнес кылса болобу? Сурап көрүңүзчү. Албетте бардык бизнесте сөзсүз бир нерсе сатыш керек. Кээ бир бизнестерде кызмат сатылат, кээ бир бизнестерде товар сатылат. Кээ бир бизнестерде оптом сатылат. Вагондоп, тонналап. Кээ бир бизнестерде дүң сатылат. Дүң дегенибиз розница да, розница мына дүкөндөр розница сатылат. Ал эми оптом дүкөндөр билесиз, оптом сатылат. Биздин бизнесте дагы ушундай эле ар кандай формаларда бар. Сиз балким буга чейин көрүп жүргөн сатуу керек деп же сатып иштеп жүргөндө балким сатуунун бир формасында иштеп атат. Биз жасап аткан форма бул башкача форма. Мисалы үчүн мен дүң барда сатып атып эч убакта 200 миң, 100 миң акча таба аласың деп айта албайм биздин бизнесте. Биздин бизнесте оптом сатып аткана чоң акчалар тапсалат. Эми мына ошол дүкөндө иштетип атып, сиз эки вариант. Бирөөсү же сиз сатуу системасын коюп бутуна тургузуп, нугуна келтирип, раскрутка кылып, аны ошол сиздин бизнесиңизди тынбай сатып атып, ошол бизнести бутуна тургузуп, нугуна түшүрүп аласыз. Же болбосо сатуу колунан келбей кетет, жаап коет. Эми сиз дайым өзүңүзгө бул бизнесте сатыш керек экен да дегенде сиз эмне айтып атасыз? Мага акча түшүш үчүн мен бизнеске үйрөнүшүм керек экен да. Бизнес кылышка үйрөнгүм келбейт да. Мага көп акча түшүүсүн каалабайм да. Андан көрө бирөөнүн берген айлыгына жашап кеттеп, эмнеге аз акча төлөйт, эмнеге аз айлык төлөйт деп коюп жүрө берүү бул менин тандоом деген айткан сөзгө окшоп кетет да. Ошол себептен бул суроону айтуудан мурун, балким ушул сөздү айтуудан мурун сиз өзүңүзгө мен айткан суроолорду бериптирсиз жана мен айткан кийинки мисалдарды угуп кетиңиз. Демек айттык, биз оптом сатуу бар, дүң сатуу бар дедик. Биз иштеп аткан бизнесте бизде экөөсү тең бар. Кааласаңыз дүң сатууну үйрөнсөңүз болот. Бул розница. Бетме бет сүйлөшүп, каталог менен көрсөтүп, продукцияларды айтып берип, сатып пайда көрөт. Бул бардык бизнестерде муну жасаса болот. Бардык бизнестерде ушул формада жасаса болот. Эгерде сиз чакан кичинекей бизнес жасайм десеңиз, албетте ушудан башташ керек. Анткени дегенде бизнестин эң оңой формасы ушул. Эң жөнөкөй, эң тез пайда келчү формасы бул дүң баада сатуу. Жана аны жасаш үчүн өтө көп акчанын кереги жок, өтө көп жөндөмдүн кереги жок. Ал эми оптом жасоо үчүн көптөгөн нерселерди үйрөнүү керек болот, көптөгөн ресурстарыңыз бар болуш керек болот. Мисалы үчүн сиз оптом дүкөн ачам десеңиз, миллиондогон, 10 миллиондогон акчалар болуш керек. Жана мүмкүн болсо сиз подреал бере алышыңыз керек болот да. Ал эми дүңдө сатам десеңиз, анын баары керек. Биздин бизнесте ушундай эле. Мына биздин бизнесте толтур адамдар дүң сатуу менен алек. Ошону көрүп алып, сиз демек бул бизнесте ушуну гана жасаш керек экен деп ойлошуңуз мүмкүн да. Бирок чынында андай эмес. Биздин командада чындап эле канчалаган адамдар сатуунун оптом формасында иштеп атышат, онлайн консультант же ОЗ2 консультант болуп иштеп атышат.
Алар товарды көтөрүп жүрүп же каталогду көтөрүп жүрүп сатышпайт. Алар адамдар менен сүйлөшүп атып, аларга суроолор берип атып, суроолорду берип атып, алардын проблемаларын табып, проблемасына жараша сунуш айтышат. Жана сунушта кел ал дебестен өзүнүн фразалары бар, өзүнүн комплименттери бар. Ошону айтып атып, анан кийин сатышат. Демек сиз үйрөнүп алсаңыз болот. Бизде мына адамдар иштеп атканда биз айтып атабыз, дүң жана оптомго да сатуу деп оптомдо. Эми биз оптомдо OZ2 консультация берип, адамдардын проблемасын чечүүгө жардам берип атып, андан кийин акча табасыз. Муну сиз бир адам менен, ар бир адам менен кылсаңыз болот. Бир вариант. Экинчи ба ондогон, жүздөгөн адамдар менен жасасаңыз болот. Биз ошондой өтөбүз көпчүлүк учурда. Бизде 100 миң, 200 миң, 300 миң тапкандар ушундай жасашат. Алар оптом формада жасашат. Бирок аны үйрөнүү үчүн көбүрөөк убакыт кетет жана ошол боюнча пайда көрүү үчүн көбүрөөк убакыт. Бул эмнеге окшош? Бул мисалы үчүн сиз чоң соода борборун курам десеңиз, көп жылдар кетет, көп акча кетет, Анын үчүн сиз балким көп жылдар бою ошол акчаны топтошуш керек. Ал эми кичинекей чакан дүкөндү ачыш үчүн азыраак акча менен баштасаңыз болот жана бул сиз үчүн доступныйраак да, азыр мына баштасаңыз болот дегендей. Бизде да ошондой эле, азыр мына тез пайда көргүм келет десеңиз, бул дүң сатуу. Ал эми эртең 3-4 айда айталы жарым жыл иштеп 50-60 миң, 100 миң акча тапкым келет десеңиз, анда бул оптом сатуу. Биз ошону боюнча сунуштап алып сизге. Биз адамдарга сунуштап болгондо бизде 4 вариант бар. Биринчиси бул өзүңүз үчүн экологиялык жактан таза, үйүңүздө ар кандай тазалык жана башка проблемаларды, суулук проблемаларды жеңил, арзан, жөнөкөй, эң оңой жол менен чечүү, проблеманы чечүү вариантын сунуштап алабыз. Бул биринчи сунушубуз. Демек биздин консультацияны пайдаланып, өзүңүздүн проблемаңызды чечип алып. Бул биринчиси. Экинчиси, башка адамдарга ошол проблемасын чечүүгө жардам берүү. Ошол проблемасын чечүүгө жардам берип атып, кошумча акча табуу. Үчүнчү вариант бул ошондой чечсе болот экенин билгендерге бирөө аркылуу албастан өзүңүз катталып алып, интернет дүкөндөн заказын өтүп, арзаныраак алуу билеттерди алуу. Бирөө аркылуу эмес, өзүңүз түзмө-түз алып атып, арзан алып, тыйла акча экономдоо жана көптөгөн билектерди өзүңүз алып. Бул үчүнчү вариант. Төртүнчү вариант болсо бул ушул үч группадагы адамдарга сунуш айтып атып, кимдир бирөөгө өзүң үчүн мен аркылуу ал, кимдир бирөөгө сатып иште, кошумча элдердин проблемасын чечүүгө жардам берип атып. Үчүнчүсү өзүңүз үчүн арзан баада арзандатуу менен катталып алып, алыңыз деген сунуштарды айтып атып. Төртүнчүсү мага окшоп группа түзүп атып, өзүңүздүн бизнесиңизди куруп алыңыз, нолдон бизнес баштаңыз. Ошол нолдон бизнес баштаганда биз үйрөтөбүз. Бизде даттайыр система бар. Ошону жасап атып акча табыңыз деген сунушту айтып атып, өзүңүздүн бизнесиңизди куруп алыңыз. Бул жана мен айтып аткан оптом формада. Демек биз айтып атабыз, сатуунун ар кандай формасы бар деп атабыз. Дүңдү эмес. Сиз көпчүлүк учурда буга чейин башкалардан дүң сатуу кылып же каталогдо көрсөтүп, ошону көрүп жүрүп, ушул экен деп ойлоп аттыңыз. Бул эмнеге окшош? Бул мисалы үчүн чоң дүкөнгө келдиңиз, ал жерде уборщица уборка кылат, кимдирбөө туалетти тазалатат, кимдирбөө повар болуп иштеп. Сиз сизге айтып атабыз, ушул дүкөндүн ээси болушка үйрөтөбүз. Ушул дүкөндү башкарып, ушул дүкөндү реклама кылып, ошол дүкөндү нугуна түшүрүп, ошол дүкөндүн кардарлары көп кылууга жардам беребиз, үйрөтөбүз, ачышка жардам беребиз, үйрөтөбүз. Десек сиз айтасыз, мен повар болгум келбейт. Мен повар болуш колуман келбейт деген болот. Биз сизге айтып атабыз, повар болушуңуз шарт эмес. Повардын ишин үстүртөн түшүнүп алыңыз, поварларды жумушка алыңыз. Поварлар сиздин командаңызда иштесин, а сиз аларга клиент алып келип алып акча табыңыз. Дегенди айтып атабыз. Сиз болсо, жок мен повар болгум келбейт, повар болуш колуман келбейт. Жок мен уборщик болгум келбейт, мен уборка кылыш колуман келбейт. Биз айтып атабыз. Макул, уборканы уборщик жокто убактылуу кылып туруңуз, акчаңыз көбөйгүчө. Макул, повардын ишин убактылуу жасап туруңуз, бирок өмүр бою повар болуштун кереги жок. Же болбосо колуңуздан келбесе, үчкү поварларды командага тартыңыз. Аны биз үйрөтөбүз десек дагы жок, мен повар болгум келбейт деген сөздү айтып атасыз. Ошол себептен ошол сөздү айтып атып ойлонуп көрүңүз. Биз сизге ресторандын ээси болушту үйрөтөбүз атабыз. Ресторандын ээсиндей акча табышты үйрөтүп атабыз. Бирок нолдон миллиондорду киргизбейбиз. Бизде ошондой адамдар толтура, азыркы учурда көптөгөн адамдар биздин командада иштеп, чоң-чоң акчаларды табып атышат, чет өлкөлөргө саякаттарга барып атышат. Жана өздөрүнүн бизнестеринин ээси. Жана ошондой эле кааласа келечекте өзүнүн керектүү квартирасын жана башкасын алып алгандан кийин кааласа ресторанда ача алат, ресторанда иштеп жатат. Эми өзүнүн кызыккан тармагында. Эмнеге дегенде бизнестин принциптерин түшүнүп калышты, тажрыйба алып калышты. Жак чоң тажрыйба. Кийинки нерсеси алар сатуунун ар кандай формасын билип калышты. Сатуунун сиз ар кандай формасын билип калсаңыз, сиз эртеңки күндө бизнесиңиз дүркүрөп өнүгүп, кардарлар көп болот, бизнесиңизди бирөө, экөө, үчөө, төртөө кылып көбөйтө аласыз. Сатуунун ар кандай формаларын билбесеңиз, жасашты билбесеңиз, анда эч убакта сиздин ордуңузга бирөө келип сатып бербейт сиздин бизнесиңизди. Ошол себептен бизнесиңизди элге, кардарларга, потенциалдуу конокторго сатууну үйрөнүңүз. Сөз өзүңүздүн сөзүңүз менен эмес, жалпы система аркылуу сатууну үйрөнүңүз.
биздин бизнесте сиз ошону как раз үйрөнөсүз. Ошол себептен биздин бизнеске келиңиз. Бирок үйрөнгөндө сиз албетте китепти окуп албай жасап кетпейсиз. Видеолорду көрөсүз, китептерди көрөсүз, практикада жасайсыз, каталарыңызды түшүнөсүз. Практика менен гана үйрөнүп аласыз. Жөн гана менин видеолорумду көрүп коюп үйрөнүп аласыз деп айта албайм. Бирок практикада жасап атып, биздин бизнесте иштеп атып үйрөнүп аласыз. Биз дагы дал ошондой кылдык, бул бизнесте чоң тажрыйба алдык. Чоң ийгиликтерге жеттик, анан башка бизнес ачтык. Азыркы учурда 2 чоң сулуулук салонубуз бар. 30га жакын мастер иштейт ал жерде. Мисалы үчүн биздин салондон көп адамдар бүтүп кетишет окууну, анан өздөрүнүн салондорун ачат же өздөрү мастер болуп иштешет. Кийин бизге жалпы кылышат, клиент болбой атат го, командамды кармай албай атам го, мен салонум силерди өстүрө албай атам, силер эмне кыласыңар дейт. Аны биз баарын айтып отурсак, бул 1 айлык, 2 айлык сабакта, аны биз айтып үйрөтүп отурган убакыт жок. Бирок бир гана жоопто айтабыз, биздин бул бизнесте, тармактык маркетинг бизнесте, фабилик бизнесинде опытыбыз чоң. Биз көптөгөн адамдарга ооз-эки реклама кылып атып, ооз-эки сүйлөшүп атып, аларга ар кандай 4 мүмкүнчүлүктү сатып атып, биз кимге эмнени кантип сатыш керек деп билип калганбыз. Жана өзүбүздүн командабызды сатууга үйрөтүп алабыз. Ошол себептен биздин бизнесибиз дүркүрөп өстү. Ал эми кимдир бирөөнү төсөппөй атат. Жана биздин мастерлер, мисалы үчүн суу салонунда иштегендердин көпчүлүгү ойлошот, мен эч нерсе сатпайм деп. Анан биз аларды сатууга үйрөтөбүз. Сатуу сен ойлогон нерсе эмес бул. Бирөөнү кыстап алды эмес, бирөөгө барып алып жалдырап мен товарымды ал деген сатуу эмес. Бул сатышты билбегендердин ыкмасы. Сатуунун өзүнүн жолдору бар деп үйрөтөбүз. Бул боюнча менин сатуу сабактары деген сабактарым бар. Биздин командада иштегендер үчүн сатуу баскычтары деген видеолорубуз бар. Өзүбүздүн жабык сайттарыбызда. Ошону көрүп үйрөнүңүз, ошолорду көрүп практикада жасаңыз. Ал эми сатуу сабактары деген ачык эле YouTube каналыбызда бар, көрүп чыгыңыз болот. Сатууну сиз өздөштүрүп алсаңыз, биринчи пайдасы дайым адамдар менен оңой тил табышасыз. Көптөгөн маселелерди оңой чечесиз. Жашооңузда өзүңүздүн бизнесиңиздин ээси болгону бүт толук шарт сизде пайда болот. Жана ошондой эле ошону үйрөнүп алып, оптом нолдон баштап оптом сатууну жасап атып, эртеңки күндө 100 000, 200 000 өзүңүздүн нолдон баштаган бизнесиңизди ушундай акча таба аласыз. Биз сизге ошондой нерсе сунуштайбыз. Ошол себептен жанагы сатыш керек да, мен колуман келбейт да деген айтыштан мурун ушул нерселерди эске алып коюңуз. Канал жаккан болсо лайктарды басабыз, катталабыз жана коллегаларыбызга, тааныштарыбыз менен бөлүшүп коебуз.